Эми Тилекмат иним, сен деле мына Садыр Нуркожоевичту колдоо кыймылында анда-санда келип кетчү экенсиң. Андан кийинки митингдерге, башкаларга активный катышып, ошо элдик бийликте орношуна сен деле мындай кичине да болсо салымың бар бир тууганым. Анан эми ушу кече чыгып алып, кайра мындай адам жаңылбаган адам болбойт, адашпаган адам болбойт. Мен жаңылыптырмын, мен адашыптырмын. Ушул мен мекениме кайтайын, эл журтума кайтайын, бир туугандарыма, бала чакамдын жанына, келинчегимдин жанына барайын деп мындай бир жакаңды кармасаң дагы балким ажообуз мындай коем, бул дагы адашып калыптыр деп туура түшүнөт эле. Бирок кайра чыгып алып көкүтүп, мен барам, мен 10.000 киши чыгалы, 15.000 киши чыгалы. Тилекмат, ишенип кой бир тууганым, 100 киши да келбейт сага. 100 киши да келбейт. Бирөөлөрдүн жөн эле куралы болуп калдың. Бирөөлөрдүн мына өткөндө Чыңгыз Капаровка да жолугуп, жөн эле көчөдөн кетип барат. Жолугуп калып экөөбүз сүйлөшүп отуруп айттык, болду эми токтот. Адилет Балтабайга да канча чалып айттым мен, кой Адилет, эмне болду, экокуй, эмне жакпай атат, эмнеси туура эмес болуп атат. 53 миллиард сомго курал алып, аскерлерибизди куралдуу кылып, жана противовоздушный оборона деген системалар жок экен, аларды алып келип, техникалардын жанагы бу тазалык, анан тиги мамлекеттик ишканалар техникасы жок, МЧСи, эмеси погрузчиги жок. Ошолорду техникалуу кылып, жолдорду салып, ошонусу жакпай атабы силерге. Бир туугандар. Эми ушу боордош өзбек эли менен коңшу, динибиз да бир, тилибиз да бир, коңшу менен ушундай мамилебизди такташып, сууну чогуу колдонолу, бир туугандай болуп кол алышып, кол кармашып жашайлы, кирди чыкты жанагындай эмелерди жоёлу деп ушу мамлекетти ынтымак алып келип, эки элди биримдикке алып келип койгону жаманбы? Тилекмат. Айланайын бир тууганым. Ал Кемпирабад боюнча камалгандарды карасаң, кимдер камалды? Карасаң, ошолор эмне кылды эле мына Кеңешбек Дүйшөбаев деген убактылуу өкмөттүн мүчөсүндө иштеп, ошо жерде ГКМБны жетектеп, улуттук коопсуздук кызматын эмне деген иштерди, эмне деген бузукуларды, эмне деген эмелерди кылышты эми. Мен анын баарын эми тизмектеп айтпай эле коеюн. Эми ошол андан кийин да жөн жатпай эми тиги элди чогултуп алып, көкүтүп, митинг уюштурабыз, Кемпирабадка каршы чыгабыз. Сен туура айтасың. Баш иштейт экен тиги Мирзиёевдүнчү. Баш иштейт да, анан көзү да жетти да. Бул кишинин көзү жетти. Тиги Садыр Нуркожоевич бийликке келгени, урматтуу Тилекмат, бизге эң биринчилерден болуп ким кол сунду? Шапкат Мирзиёев кол сунду го бизге. Ошол бизди признавать этип, ошол бизди колдоп, эми мына ушундай кайраттуу, сөзүнө бекем, ушундай саясийда эрки жете турган, маселени чече турган, элге мындай элдинде авторитети бар, кадыры бар киши келди. Эми ушу киши менен маселени чечип алайын деп жиңин түрүп шымалана киришти дагы. Ада киришти да, ада көзү жетти да ушуга. Мына өзүң эле айтып атпайсыңбы? Мени тигилер кидайт этип кетти деп. Көрдүңбү?
Мени тигилер чакырып бара бер, ура бер, айта бер, дей бер деп туруп мына мени кидайт этип кетти деп атасың. Тилекмат, иним. Сен Кыргызстанга келсең, сага мыйзам чегинде чара көрүлөт. Сен розыскада жүргөн баласың, бир тууганым. Сен мына өзүң деле кыжаалат болуп, өзүң деле жаман болуп, мына алыста сары суу ичип, саргайып, үй бүлөңдү, бир туугандарыңды, жора жолдош ата энеңди сагынып, бөтөн элде куурап жүрөсүң, бир тууган. Бирөөнүн жеринде султан болгуча өз жериңде жүрө берген жакшы деген жакшы накыл сөз бар кыргыз элинде. Эми өзүңдөн көр бир тууганым. Канча айттык, канча кой дедик,